өзүнүн жеке мындай эрки менен болгон жок да, анын баары мындай мажбурлашты да. Антпесе камалат. Анан ишкерлердин арасында да мындай нерсе пайда болгондо, эгерде камаса, соодалашпай эмнени сураса дароо бергиле дегендейчи. Сен эмне үчүн деп сурасаң эле көбөйүп кете берет суммалары. Мындай кайыш айтышпаңар керек деген мындай уже бирден камалып атканда ишкерлер өзүнчө чогулуп туруп мындай инструкция, ич ара инструкциялар жайылып баштаган да. Эмне кылышыңар керек? Эч соодалашпай, эмне сурашса дароо берип салгыла деп элечи. Андан кийин мындай мен анын баарын угуп атып, көрүп атып, чын эле мындай аябай мамлекеттүүлүгүбүздү талкалай турган нерселер болуп аткандыгын сезип атам да. Бүгүн кааласа мамлекет тартып алат, бүгүн кааласа ГКНБ келип бир баса калат же башка бир күч структуралар ала алат десе, анда албетте ал жактан тышкы инвесторлор эмес, ички инвесторлор качат.